Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде менин апам көрсөтүүсү. Беш эненин таманына дегендей, ар бир адам өзүнүн энесин жакшы көрүп, жакшы сөздөрүн айткысы келет. Ал эми ушул баланы тарбиялоодо кандай түйшүктөр болгон, кандай ийгиликтерге жеткен, ушул кичинекейинде ушул балам ушундай болсо экен, адамдардын катарына кошулуп, кыргыздын керегине жараган жигиттерден болсо экен деп ар бир ата эне кыялында болсо керек. Биздин студиябызга бүгүн баарыбызга белгилүү болгон Минур жигит келип отурат. Эмнеси менен айырмаланат башка жигиттерден, башка ырчылардан жөнөкөйлүгү менен жана мен көп байкаймын, айымдарга өзгөчө мамиле кылып келет. Өзүнүн энесин сыйлаган мырзалар, алар сөзсүз түрдө өзүнүн жубайын дагы сыйлайт. Биздин студиябыздын коногу бүгүн Максуда айым келип отурат. Негизи эле ушул кичинекейинде кандай жигит эле Минур? Мен ойлойм баарыңыздарга кызык болсо керек. Анда эфир башынан болсун. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин студияга кош келипсиздер. Чоң рахмат ушул алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздер үчүн. Алгач мен суроону Максуда айымга бергим келет да. Максуда айым, айтсаңыз, канча жашында турмушка чыктыңыз? Ушул Минурдун атасы менен кантип тааныштыңыздар? Айтып берсеңиз. Мен 22 жашымда турмушка чыктым. Таанышуубуз аз эле болгон. Ал кезде биздин эле өзүбүзгө ылайык досторубуз бар болчу. Ошол досторубуз аркылуу таанышканбыз. Таанышып деле көп деле узакка созулуп сүйлөшкөн жокпуз. Бир-эки жолу көрүшкөндөн кийин эле бирге ала качуу деген бар болгон. Демек сизде ала качып кеткен. Ошо боюнча эле баягы кыз барган жеринде таш түшкөн жеринде оор деген катуу салтыбыз бар эле. Ошол салттан менин ата энем да чыгалган эмес. Ошон үчүн ушул жашап калдык. Жакшы. Демек сиздин туунулуңуз Минур, Туунулуңуз Минур. Минур кош бойлуу экениңизди билгениңизде кандай сезимдер болду? Эми бир айтып өткөйүз, башкача сезимдер болду да. Биз да балалуу болот экенбиз, биз да мен да эне болот экен. Балалуу болгон кандай бакыт, атасы аябай сүйүнгөнбүз, абдан кубанганбыз. Биз да балалуу болобуз. Балам бара-бара ичим чоңойгон сайын, ичим кыймылдап, бала кепкен сайын эненин жүрөгү башкача согот экен. Менин жүрөгүмдө башкача согуп, толкунданып сезимдер, башкача сезимдер болгон. Демек, курсаңызда жатканда да тынч жатпачу экен Минур, Курсагымда деле ошо тынч жатпайт эле, аябай шок болсо керек деп ойлогонбуз. Айткандай эле шок эле бала болчу. Эркек уул экенин кайдан билдиңиздер? Ал кезде музи, ушундай медицина, техника өнүккөн заманыбыз болчу. Эми музейге тартат эле, тарткан кезде деле уул кыз экенин айтпайт эле, айтканда деле биз уялуу, тартмын сезим көп болгон да бизде. Уул кызбы деп деле сурай алган эмеспиз, кандай болсо да болуп деп жүрө берчүбүз. Ошо уул деп биринчи мен баардык эле ата уул болсун деп тилеп койгон экен. Атасы уул дегенди аябай сүйүнгөн, биринин эң чоң келини болдум. Кайнатамдар деле бар эле колумда жүрдүк. Ал кишилер аябай сүйүнүп, биринчи менен толкунданып жакшы көрүп алышкан. Эмнеге талгак болдуңуз эле? Мен алмага талгак болгом. Өзүм деле ушу жаш кезимден жашылчага жакканмын. Жашылчаны аябай эми кичинекей чагыбызда өзүмдүн ата энем аябай эккен экен, ал өзү. Ошодон ошо бышканга чейин дүгөгүнчө түшчү эмесмин. Башында чындыгында жаш кезимде. Кайын журтума барсам деле кайын журтумда өтүктөр көп экен. Азыр ошол үйдө аябай сонун өскөн бир чоң түп сары алма бар болчу. Азыр ушул күнгө чейин эсимден кетпейт, даам башкача да. Ошол алма ошо коро алгандан баштап түгөнгүчө мен жейт болчу. Оюм жетпей калган жерге чейин сизип алып жей берет элем. Оюм жетпей калганда жолдошум алып бер деп айтат. Демек, алмага талгак болгон турбайсызбы? Минур, сен алма жакшы көрөсүң азыр? Ооба, жакшы эле көрөм. Жакшы Алма жакшы көрөм. Азыр балам да жакшы көрөт. Демек, Жазгүл дагы кош бойлуу кезинде алмага талгак болгон окшойт, Жок, Жазгүл алмага талгак болгон жок. Жазгүл аябай жирный нерселерге талгак болду да. Шашлыкка талгак болду, самсыга, пиццага, этке, особенно ошо этке аябай көп талгак болду. Мен биз жана УЗИге барып текшерилгенге чейин эле ушуларга талгак болду да. Мен ойлонуп койчумун, значит, мен эркек бала болот экенмин деп эле ошондой эле билгенде эле мен эркек болдум да. Жакшы экен.
Ошондо канчанчы жылы төрөлдү Минур? 90-жылы төрөлдү. 90-жылы. Ошол эле жылы турмушка чыкканмын, 90-жылы. Күзүндө, Январда турмушка чыкканмын. Чилдесинде. Кычыраган чилдесинде. Ошол эле жылы күзүндө. Минур деген ысымды ким ыйгарды эле? Минур деген ысымды эжеси ыйгарган. Кайнэжеңиз, ошону? Жок, кайынсиңдим. Кайынсиңиз. Ошо кинодон иштелген экенбиз. Кинодо ушундай каарман бар экен. Кайынсиңдим менен төрөлгөн, ага Гүлмира деп ат койгон. Жашоо. Бул Минур экен, Минур деп ат койгондо башкача сезилген мага деле современный аттай сезилген. Мага деле айтышты да. Ушундай ат койгондо мага необычный болду. Жакшы ат экен, жакшы экен. Биз мындай койдук деп айткан эмеспиз да ал мезгил. Бирок айтышкан. Мындай эмнени билдирет экен талдап көргөн жок белеңиздер Минур деген? Минур деген мындай кичинекей нур төгүлүп турган дегендей мага түшүндүрөт экен. Нур деген аты бар, аттар жакшы болот экен. Ошентип алгачкы наристеңизди бооруңузга кысып алдыңыз. Бооруңузга кысып алып, көрөгөндө да башкача сезим болуп, ошол мезгилде азыркыдай балдарды деле колубузга карматпайт эле больницада. Өздөрү карайт эле. Бизге чогултуп эмизгенге алып келгенде канча баланын ичинен өзүң балаң таанысын да, эне жүрөгү сезет деген. Ошондо анандым да, кайсы балаңар деп кээде тамашалап алып келген медсестра кыздарга айтышканда, мына менин балам таанып алат болчу, үнүнөн тааныйт элек да. Ыйлап ошо көп топ баланы алып келет эле, коляскага салып, өзүңөр тааныкылачы деп күлүп тамашалашат экен. Ошо үнүнөн таанып алат электе, эненин жүрөгү сезет экен. Ошол кезде угуп калам да, жана апамдар деле балдарын таштап коюп яслиге жумушка бат эле чыгып кетишкен да. Анан ушу бала бакчага канча жашында барды Минур? Же бала бакчага алып барган жоксузбу? Бала бакчага алып барган жок чындыгында. Чоңотасынын туугунда жашады. Чоң энеси чоңотасы аябай жакшы көрүп, пенсионерге болгон үчүн ошого тийгизбей, кайнелерим, кайынсиңдилерим бар болчу. Ошо чоң көтөрүшүп эле ушундай мен эмизип гана бергенди билдим. Калган бакканды чоң энеси бакты. Кишинин азыр көзү өтүп кетсе дагы ал кишинин эмгегин айтып кетпесем шок. Демек, чоң апасы менен чоң атасынын тарбиясын көбүрөөк алган турбайбы? Көбүрөөк алган. Анан ушунчалык жакшы көргөндүктөн биз жакшы көрсөк дагы ушундай кээде капа болуп кетчү, урушуп койсок да капа болуп кетчү. Чоң эне чоң атасы ошончу көп өтө берилип, эми кантип жакшы көрбөй койсун балаң болгондо жакшы көрөсүң. Азыркыдай жалбарып жакшы көрө алган эмеспиз чындыгында. Азыр аябай жакшы заман. Мен өзүм балдарымды көрүп таң калам деп, балам деп жалбарып жакшы көрүшөт. Биздин көзүбүздөн бизге жөн учураган. Бир неберели болгондо эле айланып кетейин балам десе көрүп таң калып, жолдошум жүзүбүз карап. Башкача сезимдер болду. Андан кийин эми кайта туура эле түшүнүп, азыр заман башка. Туура түшүнүү менен карайлы. Биздин заман башка болгон деп мындай тыюу салбайбыз. Биздин убакта чындыгында мындай жабынып, ата энебиздин көзүнчө айта алган эмеспиз. Чоң жакшы көргөн үчүн ал кишинин көзүнчө дагы өтө берилип жакшы көргөндө тартынчубуз, урушкандан да тартынчубуз, сүйлөй албайт болчубуз. Чоң энеси аябай жакшы. Ошол кездеги келиндердин ыйманы кандай болчу? Башкача болгон. Өтө балам деп айтканда мен өзүмдүн ата энем деле ойлоп көрсөм ошондой экен. Үйгө барып калганда бир байкем баласын жабынып коюптур көзүнчө. Менин көзүм билбей жабынды деп атам таарынып 2-3 күн барбай койгон да. Ата эненин көзүнчө жакшы көргөн туура эмес болуп турбайбы деген ой келип, ачык айта алган эмеспиз да оюбуздучу. Эми азыр жакшы. Нерсени Тентек беле? Көчөдө балдарды сабап, мындай келчү эле жана кошуна колоңдор, балаң менин балам сабап коюптур деп, ушундай бир учурлар болду эле. Эсиңизде калган. Сабап койгондорун көрбөдүм, анан шоктуу бар болчу. Шок кылат эле анан. Кичинекейинде эле аябай күлдүрүп, шайыр, биз отурганда көп нерселер айтып эле аябай ичибизде эсип калчу да, күлөт болчубуз. Деги эле, демек, кичинекейин баштап эле шайыр ушундай бир Энергичный. энергичный эле.
Ушул чыгармачылыкка болгон кыялдары эсиңизде барбы? Же сиз башкача кыялдадыңыз беле? Ал кезде балдар космонавт болом, же бир дарыгер болом дечи, мугалим көрүп, мугалимине таасиринен мугалим болом дечи, бир байкап көрдүңүзбү балаңызда? Балам ошо кичинекейинден эле ырчы болгонго кандайдыр бир жол тарткан окшойт деп ойлойм. Жаңыдан мындай тили чыгып калганда эле ырдай берчү. Анан радио деген кичинекей радио бар, чогуу ошо мезгилде. Ошодон жакшы концерттерди беретилер. Ошодон угуп эле тамга тааныбай туруп ырларды жаттап алып. Жаттап алып эле ошол ырды кадимкидей ырдайт эле. Эсиңизде жокпу ал кандай ыр экен? Мынау бет борбуюктун окчулук кайрым деген ырлары. Ошо мезгилде чыгып аткан жакшы ырдайт. Сары жалбырак. Үйүбүзгө биз өзүбүзчө үй салып бөлүнүп кеткенден кийин эми ушундай коноктор келчү, ошондо барып чоң энесин чакырып отурсак эле анан апа ыркесе баштабайт. Кичинекей кезиндеби? Үйрөтүп болчу анан. Мындан кийинки балам экөө кошулуп анан ырдап калышчу. Курска туруп алышы элечи. Туугандарда акча кыздар сүйүнүшөт эле да. Жакшы ырдайт экен деп. Эч ким деле үйрөткөн жок, ырчы болду эле деген жок. Анан өзүнчө ошо кичинесинен калыптанган окшойт деп ойлойм. Демек, балаңыз келечекте ырчы белгилүү болоорун билген экенсиз да? Эми белгилүү болот, ырчы болот деп деле чындыгында бул балалык сезим менен айтып атат да, ырдап жүрөт го деген ой келди эле. Анчалык ырчы болот деп ойлогон эмеспиз чындыгында. Башка бир кесип болсо деген мектепти бүткөндөн кийин биз шаарда жашап, жакшы иштеп калганбыз. Жумуртасынын колунда өсүп, мектепти бүткөндө биздин колубузга келди, окууга тапшырам деп. Ошо ырчы болом деди. Биз ырчы болбойсуң, башка кесип нерсе бол деп каршы болуп. Каршы болсок болбоду. Мен балам ырчы болушуна керек, ырчы болот. Ырчылыкка окутасың деп. Дегенде анан биз бир эле адам эмес, эки адамды капа кылып алдайбыз. Өзүнө эйленип. Ырчы болом ушунча аракет кылат. Ырчылай деп окууга тапшыр десек окууга тапшырбай туруп. Мен ырчы болом болду. Жок, болбойт. Окушум керек, билим алышым керек. Билим алган менен албагандын айырмасы бар. Эми Аллай деген ырчы болгон кишилердин көп эле ырчылар бар. Ооба. Кудай берип койгон талант да. Билим аласың деп. Ал жерден ишенескен, менен иштешкен адам дегенде көп жылдан бери кызбыраак тоогун жетектеп аябай такшалган кыз. Тартипти аябай катуу кармаган кыз болуш керек деп ойлодум. Эми сыртынан танып болсун. Тартипти катуу кармаган кыз. Тартибине чыдасың, иштейсиң. Чыдайм. Апаң биринчи класска жетелеп бараткан. Биринчи класска барган кезим эсимде. Биз эми айылда окуп чоңойгонбуз да. Өчөлөр чаан. Биз деле айылда чоңойгонбуз. Мен эми энем деп коем. Энем, апам, өзүм апам апа деп, бабушкам да эне деп чоңойгон да. Энем жетелеп барган. Мен ошондо окубайм деп, бардык балдар ыйлап, аларды көрүп мен ыйлап, чочуп, анан окуйсуң деп ошол айылда жакшы окуткан эжеке бар эле. Ошол эжеге тапшырып кеткен. Анан мен үйдөн көп энем колуна чоңойгондуктан кечке эркелей берип, анан үйгө эрте эле качып бара алгам окуудан биринчи күнү. Демек, мектеп жакын болсо керек да? Мектеп жакын болчу бизге. Демек, чоң апаң алып барган турбайбы? Демек, чоң апам алып барган да мен. Жакшы. Алгачкы бааларын көрдүңүзбү? Кандай баага окучу? Мектепте жакшы окуучулардын катарын толуктачу улуңуз? Жакшы эле окучу, 4-5 окучу биринчи класстарга барганда биринчи тамга тааныбай, ал кезде тамганы тааныбай эле барчу да мектепке. Тамганы таанытып, жакшы окуткан ошо чоң энеси өзүбүздүн айылдык бир эжеге берген. Ушул жакшы окутат деп өзү таандап, энеси ошол
мұғалімге жетелеп барғанда есімде біз жетелеп бара алған емеспіз да шынымен ал кішкентай баласы андан кейін ошо жакшы окутат өзү жетелеп алып берген жакшы окутту жакшы мектепте жакшы окуду ушу мектепте эле кружокторго катышып жүрдү ырдап жүрдү биринчи классында эле ошо бир марафон болуп ошондо бардым сен барасың деди чоң эмес барсам ушу жакшы ырдады да аябай кимдин баласы деп эми ушу балам ырдап атканда акча кыстарыш керек болчу да өзүм акча кыстарганда кимдин баласы сенин балаң аябай жакшы ырдайт экен деген өзүмчө толкунданып башкача болдум дейм чындыгында мен ондой ырдайт деп күткөн дагы эмесмин ырдаган көргөн дагы эмесмин аябай жакшы ырдадым ушул бала жакшы ырдады ушул бала жакшы ырдайт дегенде башкача сезим ошондо эле азыр сиз айтып атсаңыз эсиме түшүп атпайбы акча кыстарышкан анан анда мындай биздин детстводо башкача печеньелер болгондо эле вкусный печенье мындай ортосун ачсаң шоколад чыгат эле ошондолорду беришкен ошону бир эмеге мындай мектептин астында дөңгөлөктөрдү моинт чогуу мындай эме кылып койчу да мындай кылчу ошол жерге отуруп алып элге мактанып жеген эсимде да жана печеньени ооба эч кимге бербей өзүм жегем алгачкы жолу ушу Минур Алтынбеков деп сахнада укканда кандай сезимдерде болдуңуз? Мындай ырдалбай калбайбы, токтоп калбайбы, микрофон өчүп калбайбы деген бир сезимдер болдубу сизде? Булар чыкканда кенже менен чыгышта да жалгыз чыккан жок. Биринчи концерт бергенде булар Ошто концерт беришти. Анан биз да бул жактан бардык, ата-энелердин биринчи концерти болсо баралы деп. Ошол жерде төртөө чыкканда деле баары өзүнүн балам болду башка. Эми чыгып ырдап атканда төртөө тең ушундай окшоштуруп бир калыпка салып койгондой болуп, ушу кенже кызыбызга рахмат айтып кетпесем болбойт. Ушундай камырдай ийдеп туруп сахнага алып чыкты да төрт баланы. Ошондо ушу ырдап атканын көрүп толкунданып башкача сезимдер болду. Айылда туугандарыбыз, менин туугандарым кайынжактыман барышты. Ошолордун көбүнчө өзүмчө башкача болдум. Башкача болуп өзүмө кадимдей жаш келип, көзүмдү жакшы сүртүп, эч кимге байкатпай. Балам ырдап чыгып атса, мен эмнеге ыйлашым керек, мен кубанышым керек деп өзүмдү токтоп ушунакай отурганмын. Концерт бүткөндөн кийин сөзгө чакырып алышты, аны деле күткөн эмеспиз да. Сөзгө чакырганда сиз аксакал экенсиз деп мага сөз берип койгон. Бир башкача болуп, эми бул сахнанын немеси сүрүү бир башкача болот экен да. Ошондо мен артистерге ушунчалык ыраазы болдум. Элдин алдына чыгып, элдин тилин алыш өтө кыйын нерсе экенин сезип, ушундай элди карабаган аракет кылып асманда сүйлөдүм. Ушундай эле карасам башкача болуп кеткиле болуп сөзүм таппай баратканда өзүмө келдим да өйдө карап туруп сүйлөп калып айтып балдарга кенжеде сахнадан түшүп кеттим. Бирок кантип сүйлөгөнүмдү, кантип сөз тапканымды өзүм да билбейм. Ошол жерде жакшы сүйлөгөнүмдү деле билбейм, бирок жакшы сүйлөдүм деп баары туугандар сүйлөдү. Ушундай жакшы толкунган күндөр болду. Кудайга шүгүр, эми ушулар эмгек менен канчалык калып жетип атышат. Аракет кылып атышат. Кечесинен бөлүнгөндөн кийин өздөрү жалгыз иштеп кандай кыйынчылык жол терин кандай кыйын экен сезишти. Жеке ырдаган, жеке жашоону сезди да. Аларды биз билбей эле турабыз. Дем күч берип. Минур, алгачкы айлыгыңа эмне белек алып бердиң эле апаңа? Же эсиңде барбы? Же чоң апаңа алып барып бердиң беле? Чоң апама мен баягы шаарда жүрүп эми баягы мектепте окуп жүргөндө айлык деле алган жокпуз да, иштеген жокпуз. Ооба да. Анан шаарга келип мен биринчи, экинчи курска чейин деле иштеген жокмун. Баягы ата-энем көбүнчө эркелетип, сен иштебей эле кой деп ушинтип эметишти да, чоңойтушту. Анан экинчи курстан баштап кафеде иштеп баштадым. Кафеде ырдап кечкисин музыкант болуп. Анда дагы эми кыйраткан акча тапчу эмеспиз да чындыгында. Анан ушуну айта кетейин, эң баса белгилеп айта кетчү нерсе, Самат экөөбүз бир күндө, досум Самат билсеңиздер керек, Жебе тоонда ырдайт, ал дагы ырдачу. Бир күндө экөөбүз 300 сомго иштечүбүз. 300 сомдун 200 сомун аппаратка арендасына берчүбүз, музыкальный аппаратка.
ал эми 100 сом. 100 сомдун 50 сомдон бөлүп алчубуз. Ито ошол 50 сом үйдөгүлөрдөн акча сурагыбыз келбей, биз акча сурасак деле бермейт, но просто биз иштеп атабыз деп, ошону баягы чисто өзүбүздүн акчабыз дегенсипчи билдирбей. билдирбей, ошол 50 сомду корото албайын деп биз үйгө жөө келчүбүз. Чтобы эртең окууга кайра эме проезд кылып кетиш үчүнчү. Жол кире кылып кетиш үчүн. Жол кире кылып кетиш үчүн ошону. Сурасаң айтат да, сен иштеп атпайсың, акчаң каяка кетирип атасың деп сурашышы мүмкүн, үйдөгүлөр. Birinci жолу иштеп, birinci жолу иштеп, базар жакта кафеде иштешиптир. 200 сом акча тапкан окшойт. Мага 200 сом деп коюшту. Жөө келишти да. Кар мындай чаап турган. Мен күтүп ада. Не болду деп башкача болуп күтүп турам деп кантип келишет деп. Десем, бир мага башкача болуп кетти. Не болду десем, биз иштедик, апа, биз иштедик. 200 сом алдык dedi. 200 сом айлабасыңар, таксиге түшүп эле бербейсиңерби? Эмнеге ушинтип жөө келдиңер дедим. Деп өзүмчө башкача болуп ыйлагым келип кетти деп, орунга чыгып кайра өзүм туктап мейли. Бул күндөр дагы өтөт. Ушул күндү көрбөсөңөр силер ийгиликке жетпейсиңер дедим. Адам көрмөйүнчө эч убакта ийгиликке жетпейт. Силер азыр жөө жүрсөңөр, кийин машина менен жетесиңер дедим. Айткандай эле, Кудайга шүгүр эми иштеп жатап, алышты. Такси менен жүрдүк. Такси менен. Сиздерде шарт болгон туурабы? Автоунаа алып бергенге, акчасын бергенге, бирок сиздин тартибиңизде ошо өздөрү иштеп, өздөрү аракет кылсын деп. Окуп жүргөндө деле акча бердик, керек нерсени айтып беришибиз. Берилген турдук, анан кээ бир учурларда акчадан кыска күндөрүбүздө ошол кыйынчылыкты көрсүн, көп кетпесин деген ой. Ошондо алгачкы 200 сом алып келсин да бана, 200 сом. Анда мурунда бир белек бергенмин апая, тодон бир бачичек этерип бердим. Анда кичинекей болчумун мен. Анда кичинекей айда ушу бачичке этерип кагазга ороп, жакшынакай кылып берди да, ошо инисе көп бергенде сүйүнүп, "Апа, сизге подарка десем толкунан башкача болду, мен деле ушуну атай ороп, кагазга ороп алып келгендери мен үчүн өтө баалуу сезилди. Аябай сүйүндүм. Андан кийин жөн иштеп калганда күмүш сөйкө подарка алып. Күмүш сөйкө. Мен бара алам, сизге жакпайт деп акча бере баштады. Каалаган нерсеңизди. Каалаган нерсеңизди алып алыңыз деп акча. Бир тургандарга болгон мамилеси кандай? Мисалы үчүн бир үйдө 5 бала болсо, алардын мүнөздөрү ар башка болот эмеспи? Бир туугандарына жакшы баары эле. Өтө чоң семья эмеспиз. 3 эле балабыз бар. Мындан кийин энеси бар. Ал Казакстанда иштейт, анан кызым бар. Ошол үйдө кымбаттуу жакшы. Кымбаттуу эле болгула деп айтып турабыз. Ал балдарыңыз чыгармачылыкка кандай? Алар да кырдайбыз деп бир эметиштүү же аркылы кесипти аркалап кетиштүү? Алар ырдайбыз деп деле айткан жок. Эми ушу ырчы болом дегенден мен үнүрөөк болду үйдө. Ал совсем башкача, ал балабыз ырдайт, бирок мындай жөнөкөй отурганда ырдай алат, жакшы эле. Tasavvuru жакшы, бирок кээде күлүп каласыз, сен ырчы болбойсуң, жакшы эле үнүң бар десек. Жок, мен жөнөкөй жүргөн түшүм. Сен ырдай бересиң. Бир ырчы жетет деп коет. Кызыбыз деле анча жардап калат, анан жок. Өзүңүз жакшы ырдайсызбы? Мен эми жакшы ырдайм деп айта албайм, бирок андай туугандардын арасында отурганда ырдап кыйынчылыктан чыгып кеткенге аракет кылам. Өзүнүн атасы жакшы ырдайт. Атасынын үнү абдан жакшы. Рыспай Абдыкадыр, Исмакалы Керимбаевдин ырларын аябай келтирип ырдайт. Мындай суроо берген себеп жанагы көп балдар жана ошол атасы жана кыялдар ишке ашпай калгандан мен ошол атам ырчы болбосо да мен өзүм ырчы болуп чыгышым керек деп мындай кичинекейинен аракет кылышат го. Ошондон улам чыкты да суроо. Атасы ошо жакшы ырдаган экен эми жаш кезинде. Ошо ырчы болом деп деле ойлонуптур да. Анан ырчы болсом мен ырчы болом экен деп азыр ойлонуп калат. Сен ырчы болбосоң дагы сенин балаң чыгып атпайбы? Сен өзүң ошол мезгилде мен ойлонбоптум биз. Башкача заманда тарбияланып, ырчы деген сөздүр башкача болуп, элдердин түшүнүгү да башкача болгон ырчыларга ал мезгилде. Элдердин ан сезими өсүп, азыр ырчыларга жакшы көз карашта болуп калды да. Ошондо мен ырчы болом деп айтпап, мындай арман болуп калат атасы. Арман болбой эле кой, балам чыгып атпайбы? Сен да чыгарып коелу деп
атаңы көрдү эт болбойсуздарбы? Буюрса. Кудай буйрса. калат. Максут айым айтсаңыз, ар бир эле бала, ар бир эле эне балам деп жашап келет да. Анан ар бир үйдө да өзүнүн тартиптери, өзүнүн талаптары болот. Сиз ушу балдарыңыздардан эмне талап кыласыз, кандай тарбиялайсыз? Мындай бир колуңузга келтек алып алып же бир жана көлөш деп коет го, алып бир сабадыңыз беле балдарыңызды? Балдарды сабап чынчындырганда. Эсинде жок па апаң аркаңан кубалап жетпей калган күндөр айылда? Сабай албады. Өтө деле катыл кармап кеткенбиз жок. Деп кол көтөрүп койсоң кеткенде токтоп алып келгенде көздөрү башкача болуп кеткенде эле өзүбүздүн токтоп калышмын. Жол деле коркор тарбияланган жокпуз. Балдардын оюна коюп балдардан алайбыз. Балдардан жөнөкөйлүк алайбыз, тазалык алайбыз, тартыктык, канчалык адам кичипей жөнөкөйлүк сенден камчылар. Жөнөкөйлүк атаптууларга сен канчалык кичиксиң, канчалык сылайсың. Минур айтсаңыз, мисалы үчүн мен апамдын жасаган беш бармагы жагат да. Эч бирөөнүн мындай жасаган тамагына жетпейт да. Айылга барсаң деле ошол жейт, дамы деле өзгөрбөйт. Сиздин дагы ушу апаңыздын тамшанып жеген тамагы болсо керек э? Апам мисалы үчүн карындашым жасаса ошол эле пловту, келинчегим жасаса ошол эле пловту совсем башкача. Бирок апам жасаган такыр башкача. Жегенде да башкача жейсиң. Билбейм, ушу апам жасаган пловту жагат мага. Жакшы жасайт. Бүгүт деле тамактарды жакшы жасайт, бирок ошо сиз айткан ошо тамагы пловту жакшы. Бүт тамактарын жакшы көрүп жейбиз. Жебей койсоң да жакпай калды деп. Апам калбасын деп. Бирок ушу балдарыбыздын жакшы жери тамакты жаман дебейт да. Жаман деп Ылгабайт жейишет. Жаман деп баш керек деген сиздер бар, ушулдерлери. Жолдошум дагы жамандай болуп калды деп айтышпайт. Өзүбүз деле келгендер тура эмес болуп сезебиз да. Жакшы тамак жегилерибиз деп Демек, кайненеңиз айтышпайт. Жана айтып коет го, кайнененин камырынан депчи. Келиниңиз кандай тамак жасайт? Мисалы үчүн сизге жакпай калса кантип айтасыз? Келиндерибиз жакшы жасайт. Жакшы дайындашып болот. Туз экен болуп калыш. Акырын эле түшүндүрүп коесуз. Акырын эле мындай болуп калыптыр. Мындай жасагыла деп коебуз. Өздөрү да уялып сезип калат. Уялбайлычы. Мына ошол учурларда мисалы үчүн келинчегиң Минур мамам ушинтип айтты деп сага айтса, кандай деп мындай мамаңа болушуп кетесиңби? Ооба да, нормально жасайсың. Бирок Минур аны айтышы мүмкүн да. Анткени Минурдун мүнөзү башкачараак да. Мындай көздөрүнөн сезилип турат да. Каттык тийгенге аракеттенебиз да, каттык тийбегенге келиндерге. Жакшы, жылуу жумшак сөз менен эле. Ушунчалык өзүмдү кармаганга аракет кылам, ушу жаман сүйлөп албайм, жаман сүйлөсөм, бир сүйлөп алсам кете тургандай болуп сезине берем да, ошон үчүн өзүм чукпай коем. Апам өзү айта берчү, мен жакшы кайнене болом депчи. Сөздөрү запись кылып алдың беле? Жок, запись кылбасам да баягы эсимде да. Анан апам мен жакшы кайнене болом көрөсүң го деп ушинте берчү да. Сиз дейт, бул айтчу да, сиз характерин аянагансыз дейт. Сиз кандай кайнене болуп жүрсүз? Бул биринчи энесин үйлөдүк да. Мен чыгармачылыкта бир аз иштешим керек деп. Gelin alayım, birinci gelin alayım, başkaca sezimler olur ekan. Biro'nun balası gelin, apa деп çay sunsa, aябай толкундан сүйүнүп, атасы көзүлө бир учуп кетейин дедик да. Бул деле сүйүнүп, муну деле байке деп чай коюп, кийинип, түктөп бийлеп, жаш келинмен жашап жүрөт анан. Келиниңиз жакшы эле көрүнөт. Билбейм, сиз характерин аял экенсиз. Мун менен характерин көрсөтпөсө дейт. Ай, аппе болуп мен ушунчалык эле жаман адам болчу.
Өзім жаңа сезімден болачы. Атам экөө ушинте беребиз да, мен апама кийишип элечи. Сен эле атам ушинтип баштайт. Сен эле характериң көрсөтпөсөң биз нормально элебиз да. Мен чалга барбайм. Келин таңдоодо болгон жок беле, ай баланчанын сонун кызы бар экен, ай ок аткаттын экен, таанышып көрбөйсүң деген бир сунуштар болдубу уулдарыңызга? Андай сунуштар болбоду. Өзүңөр таңдагыла деп койдуңузбу? Жактырганды алгыла дедик, алдыбыз жактырып алды. Минирбекти чындыгында сен чыгармачылыгыңды түшүнгөн кызды алдык. Ушундай аракет кылдык. Чыгармачыл адамдар менен жашаш чындыгында кыйын. Туура түшүнүш дагы кыйын. Кээде алыскы жолго чыгып, гастролго чыгып калышат. Чейин иштешет, күнү менен иштеп, кеч барышат. Мисалы үчүн жанагындай күйөрмандары сүрөткө түшөм деп калат. Ошондо кызганып, башкача сезимдер болушун ошого түшүнгөн кыз ал деп баягы айттык. Жазгүлдү алып келип тааныштырдыбы же кандай? Бизге Тааныштырган жокпу? Кыздай эле болду да ал мезгилде үйлөндүк, ошол жылы аябай кыйнадык. Сен болбойт. Булар тойду уже сүйлөшүп, ресторанды сүйлөшүп коюп, Анан үйгө келиптирби? Саматовго келиптир. Биз мен үйлөнөм, мынчасына белгилейт. Кызым бар эле. Ага чейин билдирген эмес беле? Аяктык кыз. Кандай адамсың деп мен аябай таң калдым. Саматовго кандай адамсың силер, биз куда. Кеңешпейсиң эле, кудаларды көрөк да дедиңиз да. Кыз кайттыңар. Айтпасаң алгызмак болду. Жазгүлдү билген эмес беле? Жок, айткан эмесмин да. Кудагыларыбызда көрөлөйт, биз аябай шок болуп ушундай жаман. Кандай эми куда болуш бул эми кыйын нерсе экен, келин алыш чындыгында. Таанышканга чейин өтө куда дегенден сүрү башкача болот экен. Кандай адам? Астына баш алып атасыздар туурабы? Кандай адамдар деп ушундай жаман болду. Жазгылды көргөн деле эмеспиз, сүрөтүндө да ошол тааныштырган эмес. Кандай кыз болду? Кызымдан сурайм. Кайда кызык сүрөттөр барбы? Сүрөттөр бар десем, ал деле көрсөт. Бул деле көрсөт. Көрөсүз да деп. Ошентип коюп эле биз таң калып кала бердик, эртеси көлгө кетип калышып. Көлгө да айтпай эле кетипти дагы. Телефонго жазып мен көлгө кеттим. Кызыма Сунуш киргизем. Сунуш киргизем деген боюнча таң калып кала бердим. Ошол менин жашоомдо эң эле смелый шагтарым болуш керек. Демек буга чейинки бүт бара апаңдын көзөмөлүндө. Анан ушул интернетте ачып карасак эле сөйкө салып ушу киргизиптир да. Киргизгени көрүп аябай сүйүнүп, атасы көз толкундагы өзү башкача болду. Жакшы эле болуптур, кудагыларыбыз жакшы болсо. Биринин бергенсин таныштып. Кудагыларыбыз деле жакшы адамдар экен. Түшүнүшүп беребиз деп. Туура кабыл алышып, өтө жакшы үйлөп коелу деп. Жакшы чечимге келдик. Эми таанышкыча корктук аябай. Толкундоо сезимдер ар бир эле ата энеде болсо керек. Келин алганда өтө башкача сезимдер болот экен. Өзүм жоготуп коет экенсиң. Небереңизчи? Небереңиз бул канчанчы небереңиз болуп калат? Үчүнчү небереңиз болуп калат. Алиханы. Балам 2 балалуу болду, кичинекей. Эре деген эми бул өтө таттуу нерсе болот экен. Бул анын үстүнө тун уулуңуздун уулу болуп атпайбы? Аябай күтсөңүз керек, Уулубуздун уулу аябай күттүк уулу деле. Биз биринчи неберелүү болуп калдык да буга чейин. Кичинекей. Даяр эле болчуңуздар экен демек, Кичинекей бала. Ошо үйлөнүп алды, 1-2 жылдан кийин бала болду. Аябай башкача болдук. Башкача сезимдер болду. Ошол неберебиз төрөлгөндө Кудайдын буйругу экен. Биз айылда болчубуз, кезинде чакырып. Ошол күнү жума эс өтүп кетти, ооруп. Ошол күнү келинибиз төрөлдү. Жума эсинин алдына келген кыз деп. Ошол жума эсиндей болсун, жума эси аябай таза, аябай кыйын болчу. Өзүн карап жүргөндөн башкача аял. Ошол аялдай болсун деп тилек кылдык. Жума эсин бир алдын эми адам башына ар кандай нерсе келет экен. Bir gündür içinde ayrılmak için. Alihan'ı görmeye kalıptır da demek. Benim çoğun yaşında olsa kayıtlarım kızdı oldu. Suyunu birincisine öyle oldu. Bundan bir
бийик тоолорго чыгып кинодогудай болуп мен неберелүү болдум деп кубангым келди да, бирок ушинте албадым да, кайгы болуп калып барып куттукташты эсентсе да ушундай сезимдер болуп жатышты. Аябай жакшы көрдүм. Азыр неберелерибиз чоңоюп калгандар. Эми Алиханды деле күттүк. Алихан көргөндө кошо жанында жүрдү. Сүйүнүп кутунган. Жакшы көрөбүз азыр неберелерибиздин баары жакшы тармакай болуп. Ширин көрүнгөн абада азыр. Небере деген бир башкача болот экен. Биз ал Казакстанда балдарын күндө ушу келгенде сүйлөшүп көрүп турбасак бир башкача болобуз да, атасы көбүс. Сүйлөшпөй калдык. Көрбөй калдык деп анан Алиханды. Минурдукуна канча айда бир барып турасыздар? Конокко. Биз чогуу жашайбыз. Чогуу жашайсыңарбы? Мен ойлотпоймбу, Минур болсо чыгармачылыкта болсо башка бир үйдө жашайт го депчи. Чогуу жашайсыздар, Демек, Алиханды чоңойтушканга барып турбайбы? Жазгы элең бактылуу экен да. Анткени тун улуу болуп, кайнененин кеңеши керек го деп ойлойм да. Алихан деп ким койду атын? Алихан берки балабыздын неберебиздин аты Алинур. Алинурга окшош болсун деп Атылхан көрөгө дегенбиз. Атылхан десек бул Алихан деп айтты. Кийинче эжеси дагы ушу хандарды кошуп ат койсоңор бул хандай бектей болот деген мааниде ушундай ат койсоңор жакшы болот деген ойун айтыптыр. Анан мен баарыбыз биргелешип отуруп Алихан деген өзүнүн атасы да Алихандан Адилхан Алиханга көчтүк баарыбыз. Хандай бектей деп жакшы ниет менен койдук. Алихан болуп калды. Жана айтып коюшат го, балам балалуу болгондо түшүнөсүң деп. Ошол макалды кандай түшүндүң? Ошол макалды эми мен конкретно түшүндүм. Балалуу болгон. Эми бала чоңойтуш негизи түйшүгү дагы бар экен. Анан ошол убакта мындай жакшы да нерселерди эметип турат экен да. Баардык нерсе эмгек, балалуу болуш деле оңой эмес. Аны чоңойтуу. Түндө уйкудан калган учурлар болот абы? Азыр бизде мисалы үчүн биз 2-де уктасак, биз мындай как будто 11-де уктагандай сезет. Булар уйкусун азайттырды, э? Кээде Алихан 4кө чейин уктабай койгон учурлар болот. А биз ал 4кө чейин уктабай койгон учурда биз 3-те уктап атабыз деп мындай 2-де уктап атабыз деп представление. Азыр график бизде конкретно алмашып кеткен. Азыр уже көнүп калдык. Азыр эми кичине болсо да кылыктары чыгып калса керек, Алихандын. Азыр кылыктары чыгып, кичинеден отуруп атат. Ширин болуп турган эскилет Кимге жакын? Азыр пока билине элек кимге жакын экени билбейм. Тартылып турабыз, эң жакшы көргөн адамы көтөргөн адам болсо керек. Ошол да. Эми айтсаңыз, бешикке бөлөдүңүзбү? Бешикке бөлөдүк. Бешикке бөлөгөн менен азыркы балдар деле жетпей койдубу? Бешикке бөлөбү чоңойтуп менен азыр балдар деле бешикке жатпай калыптыр. Азыркы замандын балдары деле эмне болду деп таң калдым. Биринчи бөлөгөндө аябай уктап эле баш көтөрбөй эле турбай эле кечке уктай берди. Коркуп мындай совсем уктай бермесин деп ойготуп чечип алган күндөрүбүз болду. Анан бешикке аябай көнүп калып, эми булар нарбы көп басышат. Мындай бешик укпай албай калбасын деп азырактан бөлөйлү деп жүрүп эле. Аздан бөлөсөк анан кийин такыр жатпады. Кырып эле алып жатпады. Берки балдар деле жатпады бешикке. Булар деле жатпады. Хотя бешиги жапжаң боюнча. Балким кийинки балдарыңар Кудай буйруса. Өзү деле берки балдар деле бешиктен чыгып. Жакшы. Маегибиздин соңунда сиздерге суроо бергим келет. Айтсаңыз, ушул шоу чөйрөсү кыйын эле да. Балаңыз жөнүндө бир жаман сөздөрдү укканда кандай сезимдерде болосуз? Мындай олтуруп сүйлөшөсүзбү? Кайгырба, мындай жашоодо боло берет, сен чыгармачыл адамсың деп, же тескери Минур сизди мындай эметеби? Мама, бул болот ушундай жашоодо чыгармачыл адамда деп мындай бир сүйлөшүүлөр болобу сиз экөөңүздөрдүн ортоңуздарда? Бир мындай эл билбеген сырлар, бетме бет олтуруп алып, мындай атаңыздар жок, ушундай бир маектер болдубу сизде?
сүйлөшүүлөр болот, эми ал жанагындай туура эмес комментарий жазганын жөнүндө мындай жазыптыр деп биринчи чыкканда капа болуп жүргөм. Анан бул деле капа болгон күндөр болгон, кайта ойлонуп эми бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Бирөө ушуну айтсам кандай болот экен, кандай сезимде болот экен деп деле сынап деле жазып коюшу мүмкүн. Эми сен элдин адамсың, ошол нерсеге чыдашың керек, сен ошол туруштук берсең анан иши боло аласың деп айтчу болдук. Анан мен кээде капа болуп ушинтип жазыптыр десем, апа андай нерселерге бурбаңыз, эмне кыласыз бул нерсеге, бурбаш керек дегенде чын эле бурбай калдым, азыр туура эле түшүнүп калдым. Ал эртең билип айтат, билбей да айтат. Катасын оңдоп алат кээде. Туура кабыл алыш керек. Кээде адамдар туура эмес сөздөрдү жазып коюшат. Алар деле өздөрүнүн оюн айткысы келгендир, сынап айткысы келгендир. Туура кабыл алып калдык көбүбүз эле. Эми мен ойлоймун, сиздин деле ички дүйнөңүздө бир апаңызга айтылбаган бир сөздөрүңүз болсо керек, учурдан пайдаланып, балким жакшы бир ыр мененби, жакшы каалоо тилектер мененби апаңызга. Минур мырза, сиздин деле ушул ички дүйнөңүздө апаңызга болгон бир жакшы каалоо тилектериңиз же бир даярдап келген сюрпризиңиз болсо керек, анда сөз сизде болсун. Апама көп эле сөздөр сүйлөшөбүз. Ошону бир ыр менен эле ырдап коеюн. Кудай буйрса ушул ырды кайра Бекбол Бейфак калсын эле сөз обону. Ошого мен ырдап чыксамбы деген жакшы пландарым бар. Ошону эфирден пайдаланып апама ырдап берейин. Как раз өзү дагы баа берип койсун. Караныңдан кагылайын, караныңдан кагылайын апакем. Сенин жетиң, сенин жеп барың, айыкпаган далай дартка дабай кем. Бала кезде тентек элем го, акыл насаат кирбей жүргөн кулакка. Ар бир сөзүң көрсө бал экен, кагылайын алтын апакем. Адам болгон талчыбыгың бар экен. Балдарыңдын улусумун энекен, ошол үчүн меримиңе кем экен. Курчабаса сагынышкан балдарың дагы деле четте калчу, кучагыңа жетпей калчу, дагы деле четте калчу менекем. Апаң бир кучактап койбойт. Апам жаш көрөм. Сиздерге чоң рахмат. Бизге ушул убактыңыздарды таап, көңүл бурганыңыздарга. Максут айым, жалпы бизди көрүп турган телекөрүүчүлөргө жакшы каалоо тилек айтып койсоңуз. Жакшы, биринчиден силерге ден соолук каалайм. Бизди ушунчалык сыйлап эфирге алып чыгып атканыңарга силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик, тунук эфир каалайм. Ар дайым ишиңер алдын ачыла берсин. Жана кыргыз элибизде тынчылык, топчулук, буучулук болсун. Дүйнө жүзүндө кандай кыйынчылык, кандай орус сыркоолор болуп жатат. Ошол орус сыркоолордон кыргыз элибиз алыс болсун. Бизге андай нерселердин кереги жок. Биз кичинекей эле мамлекетпиз. Ошон үчүн биздин элибизде, биздин ар бир үй бүлөдө наристенин үнү жаңырып турсун. Жана дасторконубуздун аңгат болсун. Ар дайым эле ар бир үй бүлөдө ушул байрамдагыдай күлкү шат болуп, кыргыз элибиз жакшы тынычта жашасын деп тилек кылам.